Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынан жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен аймагында абалы чыңалуу бойдон калууда. Бул тууралуу чегара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев билдирди. Анын айтымында Аксай Тамдык жана Аксай Төрт көчө жолдору дагы деле жабык турат. Аксай жакты Кыргызстандын жарандары, ал эми Төрт көчө тарапты тажикстандыктар бууп салышкан. Учурда жеринде эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кече жаңжал чыккан маалда октон жабыркаган Баткен областынын тургунунун абалы оор бойдон калууда. Ага түндө операция жасалган, азыр реанимацияда. Жергиликтүү тургунга ок атылганы боюнча Кыргызстандын ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш иши козголду. Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжал кечээ күндүз башталган. Ортодогу зычуу Аксай Тамдык жолунун курулушуна кошуна тарап нааразычылыгын билдирип чыккандан улам келип чыккан. Аксай айылынан 50 кыргызстандык, Тажикстан тараптан 70 тургун чогулуп, кайым айтышуу бири-бирине таш ыргытууга айланган. Жаңжалды эки өлкөнүн чегарачылары токтотуп калышкан, бирок чатак кечки саат 8:30 чамасында кайра курчуп кеткен. Кыргызстандын чегара кызматынын маалыматы боюнча Баткендин Ортобоз айылында бир жарандын үйү өрттөнүп кеткен. Жаңжалдан эки тараптан тең жабыркагандар бар. Бир кыргызстандык киши оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. Учурда Баткен районунун Самаркандик айылындагы бейтапканада реанимацияда жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча кыргыз жаранынын көкүрөк бөлүгүнө ок тийгендиктен операция болгон. Учурда атайын аппараттын жардамы менен дем алып жатканы кабарланды. Ортодогу жаңжалдан кийин кошуналар Баткен районунун Төрт көчө аймагындагы Ош-Исфана жолун жаап алган. Ал эми кыргыз жарандары Аксай айылындагы Тажикстандын Варух анклавына барган жолду тосуп алышкан. Азырынча жол ачыла элек, бирок эки тарапта тең жүздөгөн унаа токтоп турганы кабарланууда. Ал эми чегара кызматы жаңжал чыккан аймакта абал салыштырмалуу туруктуу экенин билдирди. Рахат Жаныбекова, Диас Сакимбаев, МТС. Окуя болгон жерге өкмөттөн вице-премьер-министри Жеңиш Разаков барды. Анын жергиликтүү агенттиктерге берген маалыматына караганда, абал азырынча оор. Вице-премьер-министри Тажикстандык кесиптештери жана эки өлкөнүн тең жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрөрүн кабарлады. Ошондой эле Жеңиш Разаков кыргызстандык жаранды ким атканы азырынча белгисиз экенин билдирген. Учурда бул жана башка маалыматтар такталууда. Ошондой эле учурда парламенттин жалпы отурумунда чегарадагы кырдаал боюнча маселе жабык эшик артында каралууда. Депутат Баткендеги азыркы абал тууралуу тиешелүү жетекчилердин маалыматын угуп жатышат. Мындан тышкары кийинки жумада ушул эле маселени комитеттерде кароо чечими кабыл алынды. Кыргызстан менен АКШнын ортосунда кызматташтык тууралуу жаңы келишим даярдалууда. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн элчилер менен жолугушууда билдирди. Өлкө башчынын айтымында Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылып кеткен каражаттардын кайтарылышы Америка менен болгон иштин алгылыктуу башаты. Бул багытта жумуштар үзгүлтүксүз жүргүзүлүшү керек деди Сооронбай Жээнбеков. Бүгүн президент Кыргызстандын чет мамлекеттердеги элчилер менен жыйын өткөрүүдө. Анда тышкы саясаттагы негизги багыттар тууралуу сөз болду. Жыйындын жүрүшүндө Жээнбеков Париж менен Рим шаарларында дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү ачуу пландалып жатканын айтты. Анткени бул калаларда иштеген мекендештердин саны өскөн. Ошондой эле президент Германия, Франция, Швейцария, Венгрияга жана Азербайжанга расмий сапар менен барары белгилүү болду. Кытайдагы Синьцзян уйгур автоном районунда 56 улуттун өкүлдөрү жашайт. Калктын 45%-ын уйгурлар түзөт. Алардын саны 8 миллиондон ашат. Кытайда жашаган уйгурлар мамлекеттик кызматтарда эмгектенип, айрымдары соода сатык менен алектенишет. Ал эми көпчүлүгү жер айдап, мөмө жемиш өстүрүп, багбанчылык кылат. Кытайда дыйкан фермерлерге бир топ жеңилдиктер каралган. Алар үчүн медициналык кызмат көрсөтүүлөр бекер. Балдардын да мектепке чейинки жана андан кийинки билим берүүсү акысыз. Ошондой эле мамлекет карапайым элге үй салууга көмөктөшүп турат. Теманы Кайыр Жайлыбеков улантат. Ассаламу алейкум. Кана үйгө кирсиңер? Уйгур улутундагы Абдырахман Эмин уул неберелери менен атасынан калган үйдө жашайт. Ата теги өмүр бою Кашкар жергесин байырлап өткөн. Учурда 68 жашта. Абдырахман ата бала кезинен бери эгин айдап, дыйканчылык менен алектенет. Муну ал атасынан үйрөнгөн. Үй бүлөнүн дасторкон үстүнө коюлган мөмө жашылча жемиштер өздөрүнүн огородунда өстүрүлгөн. Бурунку үйөмөндөгү хам кисекте
Бул тамда атам жашачу. Анын ордун мен басып калдым. Учурда үйдө байбичем, уул келиним жана бир кызым болуп жашайбыз. Чарбабыздан тапкан киреше өзүбүз үчүн жетиштүү. Мурда 2 тамда жашачубуз. Өкмөттүн жардамы менен үйүбүз жаңырып калды. Электр жарыгы, суу, газ ичинде. Бардык шарттар каралган. Үй бүлө учурда 19 гектар жер иштетет. Жүгөрү жашылча жемиштерден тышкары пахта, буудайды эгишет. Дыйканчылык Абдрахман Эминдин негизги киреше булагы. Мындан тышкары үй бүлөнүн чакан мал чарбачылыгы бар. Кытайда өкмөт тарабынан жер айдап мал өстүргөн фермерлерге бир топ жеңилдиктер каралган. Алар үчүн медициналык кызмат көрсөтүүлөр бекер. Ошондой эле балдардын мектепке чейинки жана андан кийинки билим берүүсү акысыз. 15 жылдык барып да бекал. Бардыгы өкмөттүн 15 жылдык программасы менен акысыз билим алышат. Ал эми 2 уулум дүкөн ачып соода кылышат. Бирөө өкмөт кызматкери, кенжеси айылда электрик болуп эмгектенет. Төмөнкү Исхак айылында 904 түтүн бар. Калктын саны 3200гө жетет. Уйгур айылынын жашоочуларынын дээрлик бардыгы жер айдап, мал багып киреше табышат. Дыйкандар үчүн айдоо аянттары 1980-жылдары ар бир үй бүлөнүн жан санына жараша бөлүнгөн. Андан кийин үлүш жерлер берилген эмес. Бирок өкмөт тургундарга үй салуу жагынан көмөктөшөт. Эң аз болгондо 28500дөн баштап 45000 юаньга чейин жардам иретинде берет. Айылда жер айдоо иштери боюнча атайын техника кызматкерлери бар. Алар дыйканчылыкта жумуштарды акысыз жүргүзүшөт. Айыл өкмөттөр ар жылы кыш убагында бардык дыйкандарды чогултуп түшүндүрүү иштерин алып барабыз. Мисалы, жер айдоо, кой багуу, жашылча жемиштерди эгүү боюнча бекер кеп кеңештер берилет. Кашкар шаарынын Төмөнкү Исхак кыштагы уйгурлар айылы деп аталат. Мында бул улуттун каадасы, салт санасы катуу сакталган. Уйгур эли салттуу музыкага өзгөчө көңүл бургандыктан Төмөнкү Исхак айылында маданий жайлар бар. Алардын бири музыкалык аспаптар сакталган музей. Мында 100гө жакын аспаптын түрү коюлган. Анын ар бирин жасоого эле бир нече айлап убакыт кеткен. Музыкалык аспаптардын көпчүлүгү баалуу жыгач, уйдун териси жана сөөктөрүнөн жасалган. Музейге чет элден келген коноктор абдан кызыгышат. Кайыр Жайлообекова, Урмат Мамбеталиев, НТС, Кытай Эл Республикасы. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Биз менен болуңуздар.